Assalamu alaikum, urmattуу эже карындаш. Эгерде үй бүлөңүздө кээ-бирки кыйынчылыктар болгон болсо, акча тараптан, күйөөңүз тараптан, балдар тараптан, кайненеңиз, кайынжутуңуз жашаган жериңизден ошол күйөөңүзгө кызмат кылууда, кайненеңизге кызмат кылууда, балдарды тарбия бергениңизде кээ-бирки кыйынчылыктар болгон болсо, сиз капа болбоңуз. Мага бактылуулук келбей калды го, баламы дагын, күйөөмү дагын үй бүлөнү таштап кетишим керек экен, ошондо бактылуу болот экенмин деп шашылып калбаңыз, урматтуу эже карындаш. Бактылуулукка жетиш үчүн бул дүйнөнүн табияты бир аз кээ-бирки кыйынчылыктарга чыдаш керек. Өзүңүздүн тилеген максатыңызга жетиш үчүн бир аз кыйынчылыктарга чыдаш керек. Эң жөнөкөй мисал берейин. Ушул Дордой базарда иштегендерди караңыз. Акча табыш үчүн, акчага жетиш үчүн канчалаган кыйынчылыктарга чыдашат. Саат 2-3-тө Мадинага базарга барышат. Материалын алып келет. Эртең менен кыштын азыр ушундай сууукта шилдеде бар, эртең менен барып атышат, сатышат. Эмне үчүн? Ошо кыйынчылыктардын баардыгы эмне үчүн? Мен үшүп калат экенмин, уйкудан калат экенмин деп барбай койсо болот эле. Бирок анын жете турган, ниет кылган, максат кылган нерсеси бар. Урматтуу эже карындаш, сиздин деле максатыңыз ушул үй бүлөңүз менен, күйөөңүз менен, балаңыз менен бактылуу болуш эмеспи? Эгерде кээде кемчиликтер болсо, кээде жетпей калган нерсе болгон болсо, аларга мага бактылуулук келбей калды деп капа болбоңуз. Балким ошолордун кыйынчылыктын өзүнөн гана, ошол кыйынчылыктын өзүнөн дагы бактылуулукта алыңыз, жыргап жашаңыз. Кээ-бир кыйынчылыктар болгон болсо, мен бактысыз болуп калдым, ажырашам деп айтпаңыз. Андан кийинки келе турган жакшылык, андан кийинки келе турган жеңилчилик сизди күтүп турат. Бул нерсеге Алла Таалам өзү убада берген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра. Кыйынчылыктан кийин жеңилчилик бар. Кыйынчылыктан кийин дагы жеңилчилик бар деп Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде убада берген. Алла Тааланын убадасынан үмүт үзбөңүз. Балким үй бүлөңүз менен сабыр кылып, ынтымакта, бактылуулукта жашаңыз. Алла Таалам ар бир үй бүлөнү өзү бактылуу кылсын.